Казынаны куруткан коррупционерлер менен мамлекеттин көз жашын куюлткан аткаминерлер эл ойгонду. Эми көрбөйт, билбейт деп лишний движение кылып эле көргүлө, блин. Бүгүн 18-майда 1-май райондук сотунда Кой-Таш окуясы боюнча соттук отурум белгиленген. Сот имаратынын алдына мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары иш боюнча өтүп жаткан айыпталуучуларды колдоо максатында чогулушкан. Алар саясий туткундарды бошотууну талап кылып, колдоруна плакат кармап алышканын көрүүгө болот. Тилекке каршы Алмазбек Атамбаевдин жана айрым жактоочулардын сотко келбегенине байланыштуу сот отуруму 25-майга жылдырылды. Булак Назар Ньюс KG. Бул маалыматты Компресс сайтына Токтогул районунун саламаттыкты сактоо координаторлорунун бири тастыктап, төмөнкүлөрдү билдирди. Өткөн жумада Россиядан келген айдоочулардын арасында Айбек Тотонов дагы бар болгон. Ал анализдеринин жыйынтыгы чыкканча эле тартипке баш ийбей Токтогулга келе бериптир. Анализдеринде вирустун симптомдору бар деген жыйынтык чыккандыктан Токтогулдагы Жаңы Жол аймагында жүргөн жеринен табылып, Жалал Абад шаарындагы изоляцияга алынды дейт ал. Эскерте кетсек, Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Тотоновдун бир тууган иниси Айбек Тотонов Россиядан кайтып келген айдоочулардын арасында болгон. Бирок ал тартипке баш ийбей Токтогулга кетип калган. Булак Компресс. Бул тууралуу Токтогул райондук администрациясынын маалымат кызматы Компресс сайтына билдирди. Депутат Нурбек Тотоновдун эниси Россиядан келгенден кийин үй карантинине жаткырылып, коронавирус дартына байланыштуу анализ алынган. Мыйзам боюнча ал 14 күн эч кимге жолобой үйдөн чыкпаш керек эле. Бирок ал карантинге алынганын эч кимге айтпай, ооз ачарга кайын журтуна ата-энесине барган. Ошондой эле агасы Нурбек Тотоновдун жаңы ишке кирген Жаңы Жол аймагындагы мал базардын ачылышына катышып, көп адамдар менен байланышкан. Учурда аны менен байланышта болгон 35 адам текшерүүдөн өтүп жатат. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү байкап калып, Куран окутканга кирип бара жаткан жеринен кармап калышкан. Токтогул буга чейин таза болуп, айрым ишканалар ишин баштап жаткан. Андыктан кайра элди үйгө киргизүүгө аргасыз болуп жатабыз деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, депутат Нурбек Тотоновдун иниси Айбек Тотоновдун вирустун симптомдору табылып, учурда изоляцияга алынды. Булак Компресс. Семетей обсервациясындагы кырдаалга байланыштуу Россия Федерациясынын Соль Илеш шаарынан келген жарандарды жашаган жери боюнча үй карантинине жиберүү чечими кабыл алынды. Алардын ичинен жакындар менен байланышкан жактардан аныкталган 43 учурдан улам 19 жаран медиктердин көзөмөлүндө калтырылат. Медицина кызматкерлери аталган обсервацияда 22-майга чейин штаттык тартипте иштешет жана алардын иштөө мөөнөтү бүткөндө башка жаңы топтогулар келет. Обсервацияга жооптуу врач Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругуна ылайык 7-июнга чейин иш алып барат. Булак элдик медиа. Тышкы иштер министрлиги чет мамлекеттерде жүргөн кыргызстандыктарды мекенине алып келүү иштери мындан ары да улантыларын убадалады. Үстүздөгү жылдын 20-майында Оренбург-Бишкек багыты боюнча чартерди каттам уюштуруу маселеси чечилди. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги билдирди. Бул авиакаттам президенттин жана өкмөттүн тапшырмасын аткарууда. Россия жана Кыргызстандын тышкы саясат сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ишке ашканы белгиленет. Мекендештерди алып келүүдө кош бойлуу аялдарга, улгайган адамдарга, жаш балдары бар ата-энелерге жана Россиянын медициналык мекемелеринде дарылануудан өткөндөргө артыкчылык берилет деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги чет мамлекеттерде, аны ичинде Россияда жүргөн кыргызстандыктарды мекенине алып келүү иштери мындан ары да улантыларын убадалады. Булак Спутник Кыргызстан. Министрдин орун басары обсервация жайында мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартыла турганын убадалады. Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов Ганси аталышындагы Американын мурдагы аскерий базасынын аймагында жайгашкан Семетей обсервациясындагы жаңжал эмнеден чыкканын айтып берди. Мурдараак обсервацияда жаткандар чуу чыгарып, медиктерге кол салганы айтылган. Ал жайга милиция кызматкерлери тартылган. Каниметовдун айтымында аталган обсервацияда Соль Илецкден келген 432
52 кыргызстандык жатат. Кээ бир адамдар ПЦР анализинен коронавирус аныкталып, жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылгандар үй карантинине чыгып жатат деген жалган маалымат тараткан. Мындан улам башкалары дагы кое берүүнү талап кылып чыгышкан, деди Каниметов. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлиги түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады. Аны менен катар эле мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартыла турганын убадалады. Булак, Спутник Кыргызстан. Москвадагы мигранттар жөнүндө Толкунбек Чилисай өзүнүн Facebook баракчасына төмөндөгүдөй пикирин билдирди. Бүгүнкү Москвадан учкан самолеттон кийин ой келди да. Чоңдорду, депутаттарды, чиновниктерди бекер эле жаман көрүп атыптырбыз. Эгер колубузга амал тийсе, любойбуз өзүбүзгө тартат экенбиз. Кичине мүмкүнчүлүк болсо эле пайдаланып, канча күндөн бери какшап атабыз. Боюнда барлар, ооруп жаткандар, улгайгандар гана учат деп. Али тааныш билиш, али болбогон справка. Иши кылып, любой жол менен уштукко, өзүм өлбөйүн, жамандык көрбөйүн, калганы не болсо ошо болсун экен. Кыргыздын түшүнүгү. Мынсек оңолмокко али көп бар окшойт. Дагы жеп койду, ичип койду деп эле чыркырайбыз чоңдорду. Башкаң ошол жерге барсаң деле кыйратпайт экенсиңер, көрүнүп калды. Бир тууган акемин кызын урушуп калтырып коюпмун мен жинди. 2 жаш баласы менен. Мындай бети жок, боюнда бар эркектер учушун билгенимде го, дейт ал. Булак Компресс. Чүй облусуна караштуу Жайыл районундагы Калинин айылында 2016 жылы төлөлгөн жаш баланын буту бетон менен темир түтүкчөнүн ортосуна кыпчылып калган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык жерине куткаруучулар барып, баланын бутун чыгарып беришкен. Булак элдик медиа. Кайталап алынган анализдери таза чыкканда гана обсервацияда жаткандар үйлөрүнө чыгарылат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев обсервацияларда жаткандарга кайрылуусунда айткан. Обсервациялык жайлар оңдолуп жана бардык зарыл шарттар түзүлүп даярдалган. Медицина жана милиция кызматкерлери, куткаруучулар өз өмүрүн тобокелге салып, жарандардын ден соолугун коргоо жана сактоо үчүн күн-түн дебей иштеп жатат. Алар эң жакын адамдарынан обочолонуп, үй бүлөсүн көптөн бери көрбөй иштеп жүрүшөт деп белгилеген Абылгазиев. Өкмөт башчы муну менен бирге миллиондогон жарандар кирешесинен айрылып, чыгымдарга дуушар болуу менен карантиндик шарттарда жашап жатканын мисал келтирген. Айрым жарандар обсервацияга келген күндөн баштап медицина кызматкерлерине каршылык көрсөтүшүүдө. Алар башка адамдардын саламаттыгына коркунуч жаратып, жарандардын тынчын алып, тартип бузушууда. Жарандарыбыз кандай оорчулукта туш болгонун түшүнүп турабыз. Аларда вирустун жок экендиги аныкталганда гана үй карантинин сактоо үчүн аларды жашаган жерлерине жеткирүү уюштурулат деген өкмөт башчы. 17 майда Соль Илецкиден келгендер обсервациядан чыгарууну талап кылып, жаңжал кылган видео интернетке тараган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев алар менен жолугуу үчүн окуя болгон жерге барган. Булак репортер KG. Кыргызстанда ар бир жылдын май айынын 3-жекшембисинде белгилене турган энелер күнүнө карата Кызылкая шаарында 100 жаштан ашкан энелерге акчалай белек тапшырылды. Мэриянын маалыматына караганда, шаар мэри Эрмекбай Топчубаев 100 жаштан ашкан 2 эненин үйүнө барып, майрамга карата куттуктап, белектерди жана 3000 сомдон акчалай сыйлыктарды тапшырды. Андан соң Кызылкая шаарынын төрөт үйүндө 17 майда эгиз төрөгөн жаш энени куттуктап, ага да акчалай сыйлык тапшырылды. Булак турмуш KG. Нарын шаарында коронавирус жуктургандардын саны 77 адамга жетти. Буга байланыштуу Нарын шаардык мэриясы тургундарды өзгөчө кырдаал режиминин эрежелерин так аткарууга чакырды. Бүгүнкү күндө Нарын шаарында коронавирус илдети менен ооругандардын саны 77 адамга жетти. Шаарда учурдагы абал абдан оор деп бааланууда. Ага карабастан Нарын шаарынын кире беришине коюлган санитардык карантиндик постторго Нарын районунун тургундары абдан көп келип, оорунун очогуна өз баштарын кириптер кылышууда. Буга мисал Нарын облусунда жалгыз гана Актала районунда коронавирус инфекциясы каттала элек болчу. Берилген эскертүүлөрдү укпай Нарын шаарына келип, ооруну жугузуп алгандар бүгүнкү күндө районго коркунуч жаратууда. Андыктан берилген эскертүүлөрдү туура кабыл алып, ооруну оюн көрбөйлү, сак бололу, үйдө бололу деп билдиришти мэриядан. Булак турмуш KG.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөш боюнча комитет бүгүн 18 майда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун былтыр аткарылган иштер тууралуу отчетун жактырды. Эми башкы прокурор жалпы жыйында отчет берүүгө тийиш. Жамшитов 2019 жылда аткарылган жумуштар, ачылган кылмыш иштери тууралуу маалымат берди. Анын айтымында өткөн жылы 163.549 арыз катталган, анын 87.374 кылмыш, 76.175 жорук болуп саналат.